Assalamu алейкум достор. Мен жанагы Жалал Абадта болгон автокырсык боюнча бөлүшкүм келди, айткым келди бир ооз. Негизи көбү Фейсбукта жазат го, кырсык деп. Анда бир чиновниктер жазып туруп, мен иним, менин бала эмес, иним болгон кырсык депчи. Бул ачыгын айтсам кырсык эмес, бул деген шалаакылык. Себеп дегенде андай унааны айдаш үчүн мындай тажрыйбасы бар бала айдаш керек да, киши айдаш керек. Ал жерде 24-25 жаштагы эле бала экен негизи. MP competition'ды мындай баары эле айдай албайт да анчы. Себеп дегенде ал мындай аябай күчтүү автоунаа болуп эсептелет да. Анан экинчи байкаган бул кечки маал убакытта болуп атат. Машина тонировкасы бар экен. Лобовойдон беле окшойт, тонировкасы видеолордон байкаган боюнча. Анан жанагы төлөм кежиден карасам деле машинаны алганына болгон 4-5 күндөн отуруп 13 мартта оформить этиптир да. То есть бул жерде фактор көрдүңөрбү? Бул машина катуу жүргөн, ылдамдыкта жүргөн машина анан ошол эле тонировкада себеп болгон да. Бул жана бизде башка машиналарда айып төлөтүп 20 миңден төлөтүп тонировка жана уруксаты жок деп кылып атышпайбы? Анан 50 миң сом төлөсөң уруксат дегендейчи. Бул негизи көрүнүп туура эмес да негизичи. Анан негизинде ошо тонировканы деле негизи тыюу салса баарына салыш керек. Же уруксат берсе баарына уруксат бериш керек да. Эгерде андай коркунуч жок болсо, көзгө көрүнбөй, кечки убакыттарда жакшы эле көрүнөт, жакшы болсо анда баарына эле уруксат бериш керек да. Мындай мыйзам кылган туура эмес да. Анан силер өзүңөр кандай ойлойсуңар ошо тонировка боюнча, кечээки ДТП боюнча?